Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көк бөрү каналы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Норуз турниринин башталышына 2 жумага жетпеген убакыт калды. Командалар кызуу даярдыкты улантып жатат. Мелдеш алгач Ош шаарында болот деп айтылып, кийин Көк бөрү федерациясы Ысык көлдө өтөрүн расмий маалымдаган. Бирок учурдан Норузга арналган Мелдеш Бишкек шаарында өтүп калышы мүмкүн экени айтылууда. Борбор каладагы Ак Кула ат майданында акыркы жолу оюндар 2019 жылы Норузда өткөн. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Мелдештер болбой келгендигинин негизги себеби ипподром авариялык абалда деп айтылып келет. Учурдагы абал тууралуу төмөнкү видео назарыңыздарда. Авариялык акыбалда деп айтылат да. Азыр ушул жерден негизи сураштырып көрсөк, ушул навес деп коебу, ушун навестин айынан ушул жерге өтпөйт деп айтылат да. Ушул именно навес авариялык акыбалда экен да. Мен ойлойм да, ушуну ишерге бизге чоң ипподром салып бере албаса дагы, азырынча салып бере албаса дагы, ушул навести алып салып, ушул жерге бир жакшы оюндар өткөрсө кандай сонун эле. Мисалы, Бишкектин борборунда 49 гектар мисалы жери бар. Чоң сыймык бул негизи кыргыз эли үчүнчү. Казактар мисалы Астанада суктанышат да, ипподром бар, кандай керемет депчи. Шаардын центринде. Ал жакта центринде эмес да, шаардын чекесинде, аяка эл да барбайт да, ат оюндарына кызыккан аз. Эми асты бетонда мисалычы. Бул авария акыбалда деле эмес дейт да, именно навесинен экен да. Навесин алдырып салышык да анда. Навес жок деле көрө беребиз. Анан кийин бир жакшы заман келгенде, мамлекеттин күчү жеткенде аны ошо ипподром салып беришет да. Норус турнири Ак Кула ат майданында болушу тууралуу азыр сүйлөшүү болуп атат. Бишкекте улак өтсүн дегендер алдыга пикир жазыңыздар. Мындан башка жаңылыктарга токтолуп кетсек, Достук командасынын саяпкери алмашты. Таалай Мырзакматов агабыз быйылкы сезондо саяпкерлик ишти алып барбайт. Жаңы саяпкер Дүйшөбаев Жаныбек Ысык көл областынын Бостери айылынан Бишкек шаарында командалар даярдыгын баштады. Бул жылы Жалал Абад облусу катуу даярдык көрүүдө. Учурда жаштык менен атчы Бишкекте жогорку лигада ойной турган Бакубат Таластагы алгачкы машыгуусун баштады. 2023 жылда команданы 2022 жылдын эң мыкты машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын ага машыктыруучусу Нурлан Мамбетов машыктырат. Команданын капитаны Абсамат Доктурбек уулу, Бакубаттын мотору Ак Жолтой капитан десек болот. Экинчи катардагы оюнчу Таяныч былтыр Көк бөрү мектеби командасынын капитаны болгон. Үчүнчү номердеги оюнчу Эдилжан Токтогулуу Талаш шаарынын жаштар жана чоңдор командаларында оюн көргөзүп, район аралык мелдеште өзүн атын тааныткан. 4-чү номердеги жаңы жүз Ыскак Казыпов Манас районунун Кара Арча айылынан болот. 2002 жылы туулган. Манас жаштарында окумуштуудай оюндарды көрсөткөн. Урматтуу көрөрмандар, эгер бул видео көптөгөн лайк топтосо, анда биз Достук командасынын курамын толук түрдө жарыялайбыз.